Мугалим мөмөлүү бир дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табигатты жаш муундарга таанытып, тал бастыгы ташка тамга баскандай. Мен Бектемирова Айзат Куатбековна Нарын областына караштуу Кочкор районунун Эпкин айылында жайгашкан Асранбек Маңаткеримов атындагы орто мектебинин тарых сабагынын мугалими болуп эмгектенип келем. 1989 жаз айы келгем экен бул жашоого төрөлүп, ошол күндөн келе жатат жараткан өмүр берип, өз эрине өңөрүп. Жаздын күнү 13 апрель салып мени бешигине терметкен, жашап келем кадам таштап алдыга, шыктанып мен турмуштагы эмгектен. Туулган жерим Сары Өзөн Чүй Боору, айыл аты Маданият аталат. Ата энем жашап келет ал айылда, эмгек менен ак эмгекти аркалап. 5 бир тууган ичинде экинчи болуп төрөлгөм, арналган арча бешикке экинчи болуп бөлөнгөм. Мектепти бүтүп аяктап, Бишкектен билим алганмын, көздөгөн окуу жайыма 2006 барганмын. Улуттук окуу жайын мен ийгиликтүү бүтүргөм, алкыш айтып агайдан ийгилик ишин мен билгем. 2013 орношком айылдагы мектепке жаш өспүрүм балдарга билим берип кетмекке. Ошондон бери мектепте тарыхчы болуп келемин, билимин берип жаштарга, элиме тийсин керегим. Асранбек агайдын атынан мектеп коюлган, алдыңкы ишин пландап, мектебим чыкпайт оюмдан. Ынтымак менен иштейбиз, ырыс бут түшкөн мектепте, алымдуу эмгек кылабыз, чыр чатакка кетпеске. Талык багыстан эмгек жолун да аркалап келем. Ар бир кесип ардактуу дегендей, мен дагы эң бир мыкты кесипти сүйүп, ардактап иштеп келем. Аруу таза, мотурайган мөлтүрөгөн окуучулар менен иштешип, аларды келечекте мыкты инсан болуусуна салымымды кошуп келем. Анда эмесе сөз менин ишмердүүлүгүм жөнүндө болсун. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, тарыхты билүү бул ар бир инсандын бирден бир милдети болуп эсептелинет эмеспи? Аны сыңарындай тарыхты окутууда окуучулар менен тыгыз байланышып келем. Тарых менен ташты дагы эссе болот дегендей, тарыхка кызыккан окуучулар да аз эмес. Ошол жеткинчек жаш муунга жол көрсөтүп келем. Калбай калем жазып, заман менен жарышып, окуучуну билимге сугарып, инновация, жаңыча технологиялар, санариптештирүү жолдорун жүрөгүмө өчпөс кылып жазып алгам. Интерактивдүү усулдарды колдонуп, окуучулардын кызыгуусун арттырууга ашыгам. Мугалим чыгармачылык менен талыкпай изденүү менен иш алып баруусу абзел эмеспи? Менин да максатым ушул жаратканым мага тартуулаган ыйык кесибимди утурлай муундан муунга тарыхтын салмагын жоготпой өткөрүп берүү. Улуттун тарыхын, көөнөрбөс булагын ар түрдүү фактылар менен дал келтирип, жөндөмдөрүн калыптандыруу менин эң чоң максатым болуп эсептелинет. Андан сырткары, мектебибизде кыздар кеңешин жетектейм. Бүгүнкү кыз эртеңки эне, кызды 40 үйдөн колдоо деген ураан менен иш алып барып келем. Кыргызстан кыздар кыймылынын астында бүгүнкү коомдогу эң көңүлгөйлүү маселелердин бири болгон кыздарга болгон басмырлоо, зордук зомбулуктун алдын алуу максатында мектебибиздин кыздардын жамааты менен тыгыз байланышып иш алып барып келебиз. Жөн отуруп бош убактымда калбастан, жашырып калбай ичиме да бир хоббим ачамын. Колум бошой түшкөндө таттуу токош жасаймын, түрүн жасап салаттын, тамактын берем сазайын. Батасы тийип элимдин бактыга толуп жашайын, уул кызымды үйрөтүп, каарлык төрүн басайын. Конкурста болуп алдыда, алдыга карай басайын, билимге элим сугарып, белсенип алга басайын. Жакшылык берген элиме быйылкы келген жазайым.